Ысык Көл районунун Шайбек айыл аймагына караштуу Байет жана Чоң Сарой айылдарында аялдар үчүн фитнес залдардын ачылышы жергиликтүү тургундар үчүн кубанычтуу жаңылык болду. Байет айылындагы фитнес залды 34 жаштагы 7 баланын энеси Гүлзат Рыспек кыз ачкан. Бул анын көптөн берки кыялы болчу. 7 баланы тарбиялаган баатыр эне аялдардын ден соолугуна кам көрүп, аларды машыктырууну кыялданчу. Жолдошунун колдоосу менен максаты ишке ашып, бүгүнкү күндө фитнес залы толук кандуу иш жүргүзүп, эртең менен жана кечинде 2 топ машыгууда. Эми эки четинен кармайбыз. Кеттик эле 1, 2. Мен өзүм дагы 7 балам менен үйдө отурчумун. Үйдө азыркы заманга байланыштуу көп кыймыл жок болгондуктан, биякта азыр сонун аябай кыймылдар көп. Ошон үчүн көп апаларды, ден соолугун чындаганы жаштарды көбүнчө залга чакырам. Келип машыгыңыздар, ден соолугуңарды чындаңыздар. Азыркы заманда азыр көп кыймыл жок, баары тең бытовой болгон үчүн биякта кыймыл обязательно керек адамга. Ден соолук бекем болуш үчүн көбүнчө кыймыл керек. Байет айылынын 16 жаштан 65 жашка чейинки кыз келиндери апалар машыгууга үзгүлтүксүз катышып, сергек жашоону тандап жатышат. Айыл тургундары мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө ыраазычылыгын билдиришүүдө. Ушул клубка келгенден бери мен өзүмдү аябай жеңил сезип калдым. Өзүмдүн ойлойм ден соолугумдун оңолуп жакшылганы, бир аз салмакта таштадым. Үйдө эле отурчу элем, мен келгенде ой деп белим деп калчу элем. Эми бияка келип ошо машыккандан бери кыймыл аракетим бар, аябай жеңил болуп калды. Жеңил болуп, дем алганда жеңил болуп, мурун баскандан кийин бутум ооруп, бутум шишиди дечү элем. Азыр жеңил желп эле басып кетем. Биз ден соолугубузду чыңдап, ушул жерге келип, өзүбүздү карап, мына биз үйдө отуруп, неберелер менен балдарыбыз менен отуруп абдан толуп кеттик. Азыр бияка келип ден соолугубузду карап, арыктап дегенде, мына мен мисалы мен өзүм 6 кило арыктадым. Өзүм сахарым да өйдө болчу, анын ылдыйлады, ден соолугум чыңдалды, буттарым, колдорум баары ооручу, оорубай калды, деним кадимкидей сак болду. Эми дагы балдарыбыздын жакшылыгын көрөлү деп, ушинтип ден соолугубузду чыңдап атабыз. Келиңиздер, абдан жакшы, ден соолугубуз аябай чыңдалып атат, оорубай калдык. Коңшу жайгашкан Чоң Сарой айылында да 8 ай мурун айымдар үчүн фитнес зал ачылган. Учурда бул жерде да кыз келиндер, апалар активдүү машыгып, ден соолугуна кам көрүп келишет. 10 круг кылабыз. Кеттик, алмашабыз кыздар. Бул азыркы убакта эң керектүү нерсе деп ойлойм. Үйдө аялдар, келиндерибиз, апаларыбыз баары үйдө отурушат. Ден соолук чыңдаш керек бизде. Азыркы замандын эң эле актуалдуу эмеси ден соолукта биринчи орунга чыкты да. Ошо ден соолукту чыңдашыбыз керек. Эч кимге муктаж болбой. Ошо азыр бияка келип аткан келиндерден жакшы результаттар болуп атат. Кыздар арыктаганга келбегиле дейм, арыктайм дебегиле, ден соолукту чыңдайм деп келгиле дейм. Азыр деген көңүлдөрү көтөрүлөт, гимнастика жасашат, көңүлүн көтөрүп алып. Айыл жеринде мындай спорттук жайлардын ачылышы сергек жашоо образын жайылтууда чоң кадам. Бул демилге башка айылдарга да үлгү болуп, аялдардын спорт менен машыгууга болгон кызыгуусун арттырууда. Анткени ден соолук ар бир адам үчүн эң башкы байлык, ал эми спорт анын негизги булагы болуп саналат. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Ысык Көл районунан.